бизде студиябызга конокторубуз келген. Биз эфирдин башында айткандай эле, ушул жыл сайын тагыраак айтканда 2019-жылдан бери Кыргызстандын музыкалык аспаптарынын бири болгон Комуз күнү деп жыл сайын белгиленип келет. Дал ушул Комуз күнүнө карата биздин ушул Баткен райондук балдар музыкалык мектебинин мугалимдерин жана ошондой эле директорун чакырганбыз. Мына ушул алдагы болуп турган майрам боюнча жана ошондой эле Комуз боюнча өзүбүздүн суроолорубузду берип, албетте жооп алганга даярбыз. Эгерде сизде дагы кызыктыруучу сурооңуз болсо, экран түбүндө номер калтырып койдук. Ушул номерге WhatsApp'тан сөз түрдө сурооңузду берсеңиз, албетте биз ичкейлерибизден жооп алып бергенге даярбыз. Бүгүн бизде студиябызда конокто Баткен райондук балдар музыкалык мектебинин директору Калыкова Садат эжекебиз жана ошондой эле мугалимибиз Артыкова Бурма эжекебиз, окуу бөлүм башчысы Артыкова Нуркан эжекелерибиз келип отурат. Саламатсыздарбы? Саламатсыздар. Студиябызга кош келиңиздер. Таңкы маанайыңыздар жакшыбы? Жакшы, рахмат. Көргөнүңүздөн кубачтабыз. Буюрса эртең мына майрам экен, ошол майрамыңыздар менен куттуктайлы. Анткени ушул кыргыздын үч кылдуу комуз болгон, комузду азиктеп, ушул көптөн бери көтөрүп ойноп келатасыздар эл алдында. Анан ушул сурайын деп атканым, негизинен ушул комузга кызыгуу сиздерде кандайча пайда болуп калды? Ушул тууралуу алгач баштайлычы. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Баарыңыздарды 9-сентябрь Комуз күнү менен, күнү менен куттуктаймын. Негизи эле байыртан ошо биз өзүбүздүн улуттук аспабыбыз болгон комузду ата бабаларыбыз азектеп, сүйүп, ошол мезгилге чейин алып келди. Мындан буюнга өткөрүп беришти. Биз дагы ошол ата бабабыздын жолун жолдоп, ошол комуз өнөрүн окуучуларга үйрөтүп келе жатабыз. Мындан кийин дагы буюрса үйрөтөбүз деген ниеттебиз. Негизи эле бул комуз аспабы азыр өзүңүздөргө белгилүү, мурда боз үйлөрдө гана ойноп келген болсо, азыр дүйнөлүк аренада ойнолуп, баардык элдерди таң калтырып келе жаткан учуру. Биз ошол комузубуз менен сыймыктанабыз. Негизи эле мен ошол комуз өнөрүнө кеч кайрылдым десем болот да. Негизи мен учурунда комуз канча кыскан эмес элем. Музыкалык мектепте 5 жыл окудум, аккордеон классында, анан Ниязалы атындагы музыкалык окуу жайында башка домура деген инструментти ойнодум. Анан жогорку окуу жайга барып, анда дагы башка аспапты ойноп жүргөн мезгилинде эле ошо комуз, мен дос кыздарым комуз ойнойт эле да, ошондо кызыгуум пайда болуп, негизи ошолордон үйрөнүп, анан бара-бара ошо комуз үнүн жагып, ошо кечирээк ошо баштап калдым да. Азыр кеч баштасам дагы, азыр ошо өздөштүрүп, ойноп, кызыгуум азырга чейин дагы күнөн күнгө артып дагы эле ошо ойноп келе жатам. Азыр сиздин сөзүңүздү угуп көрөткандар болсо, мен кеч калдым дегендер анда кеч эмес экен, Жок, өзү негизи эле кызыгуу болуш керек да. Кызыгуу болуш керек, анан желание болуш керек, анан ошо кичине музыкалык слух деп коет бизде. Ошондой болуш керек, память, анан ритм деп коет. Ошолору күчтүү болсо, анан каалоосу күчтүү болсо, кайсыл курактуу болсо дагы үйрөнсө эч кеч эмес деп ойлойм да. Ушул комуздун кыргыз маданиятында орду кандай? Орду өтө чоң деп ойлойм. Негизи эле кыргыз элдик аспаптары менин оюмча бардык аспаптарда караганда өтө бир өзгөчөлөнүп турат да. Себеби мына комузда кол үйүткөн ыкмалары өтө көп. Мен көп аспаптарды көрүп жүрөм, аларда мындай бир ойногон бойдон эле күлөнүшү дагы бирдей эле болуп ойноло берет. А биздин комузда болсо ошо күлөнгөнү дагы өзгөчө 18 түрдө күлөнөт да. Ар бир күйгө күлөп өзүнчө бир эме башкача өзгөчөлүгү бар. Анан жана айткандай эле биздин ошол комузда кол ойнотуу ыкмалары өтө көп. Бирде жерге коюп ойнойт, бирде чекиге коюп, бирде жерге коюп. Өзүңөр көрүп жүрөсүңөр, азыркы мезгилде мына биздин жаштар өтө ошо комузду кызыгып, жакшы өнөрдү алып кетип атышат. Ошо баарын таң калтырып келе жатышат да. Мен ушу комузга өтө сыймыктанып, сүйүп ойноп жүрөбүз баарыбыз. Ушул Бурма эже менен Нуркан эжеме да бир суроо берип берейин. Ушул сиздердин оюңуздардыча комуз ойноонун өнөрүн, ушул комуз өнөрүн жаш муундарга кантип жеткирсе болот, кантип үйрөтсө болот, сиздердин оюңуздар? Саламатсыздарбы, көрүүчүлөр. Ушу биздин жаш муундарга ошо эжеке айткандай биринчи текшерип көрүп, сулуктарын, ритмдерин текшерип көрүп, анан кийин ошо карап
эми шыгыга карап үйрөнөбүз да. Көбүнчө шыгы жакшы болсо тез эле үйрөнүп кетет. Ушу биринчи нотадан баштайбыз. Нотаны үйрөтөбүз, анан кийин комузду ойнотобуз. Колдорун карайбыз, колдору баягы эмелерге, сызыктарга жетеби, ушуну карайбыз. Ошо. Анан ушул негизинен бул процесс сиз үчүн кандай болот, мындай үйрөтүү процесси, ушул окуучуларга комузду үйрөтүү процесси? Мындай жаңы үйрөнгөндөргө кыйынчылык туудурбайбы? Мисалы, балким ошо сиздер мектепте комуздан сабак бересиздер, ошол үйрөнгөндөр, үйрөнчүктөргө эң алгач эле эмнеге көңүл буруш керек дейинчи? Ошо жана айткандай эле биринчи ошо сулуктарга немелерге карайбыз, карап туруп эле. Азыркы эми жаштар тез үйрөнөт го, чындыгында тез эле үйрөнүп кетет, шыгы болсо. Ошо жакшы эле үйрөнүп кетет. Садат эже, ушул азыркы жаштардын арасында музыкалык ушул комузга же болбосо ушул негизи музыкалык аппараттардын ичинен жаштар кимисине көбүрөөк көңүл буруп атат? Бизде азыр жаштар көбүнчө ошо комузга кетип атышат да. Өзү биздин мектепте 120 окуучу бар. Ошо 120 окуучунун 60 окуучусу ошо комузда окушат. Мени сүйүндүргөнү жылдан жылга ошо комузга жаштардын кызыгуусу өтө көп. Анан кээде бир жыл мурда жазылып коюп атат. Ата-энелер да өтө кызыгып балдарын алып келишет. Кээде балдар өздөрү да мына досторунун ойногонун көрүп, анан телевизордон көрүп, ошо кызыгуусу жакшы болуп атат. Анан негизи эле да кошумчалап коеюн, бизде комузду алгачкыча үйрөнгөндө биздин өзүбүздүн мектептин программасы бар да. Биринчи класста кантип үйрөтүш керек, канча чарын ойнотуш керек, биринчи эмнеден башташ керек комузду, ошолордун баарын биздин өзүбүздүн планыбыз бар, программа менен иш алып барабыз. Канча жаштан кабыл алынат мектебиңиздеги? Бизде ар кандай 7-8-9 жаштан, анан кээде жана айткандай 10-15 жашка чейин деле мектепке кабыл алабыз да. Ошо бизде өз негизи 5 жыл окуйт. Комуз классында, аккордеон классында 5, анан фортепиано классында 7 жыл болгондугуна байланыштуу фортепианога эртерээк алабыз. Анан комузга ошол 11 жылдын ичинде мектепте 11 жылды окушат да, ошол жылдын ичинде 5 жылды эсептеп ала беребиз. Данный жакшы болсо. Азыр мындай учурлар болуп калат го, мисалы кээ бирлер ушу окуп туруп билим алып туруп анан кийин үйрөнүшөт да, кээ бирлери баягы өзү үчүн, мисалы достордун арасында, туугандардын арасында мындай ырдап кое тургандар бар го. Сиздер айткандай сулуху күчтүү адам, алар окубай туруп эле мындай сырттан эле билим алып ушундай үйрөнсө болобу өзү үчүн? Болот, албетте болот. Ал үчүн ошо мугалимдер менен сүйлөшүп, алардын расписаниясына карап, анан ошо сабактан тышкары келип үйрөнгөндөр да болот. Жана айткандай эле чоң эжелер да келишет, үйрөт деп, чоң ошо анан жашы 11 класс бүтүп калган окуучулар да мен мурда билбей калыптырмын, кызыкпай деп келип, кеч болсо да үйрөнгөндөр өтө көп. Сонун. Ардактуу көрөрмандар, биз сиздерге эскерте кетели, түз эфирде экенибизди, биздин ушул студиябыздагы конокторубузга сурооңуздар бар болсо, албетте WhatsApp'тан билдирүү жасаңыз, сиз дагы комузга канчалык кызыгасыз. Мынакей эжеке айткандай эле, баягы үйрөнүүнүн да жакшылыктын эрте кечи жок деген сыяктуу эле, ушул үйрөнүүнүн дагы эрте кечи жок. Мен кечиктим деп эч кабатыр болбоңуз. Албетте өзүңүз үчүн дагы үйрөнүп койсоңуз бул жакшы нерсе. Кээ бир баягы достордун арасында, туугандардын арасында майрамдар болуп калат, ошондо кыңылдатып комузду колго алып, албетте созоңуп ырдасаңыз, туугандардын арасында жакшы бир аброй топтоп каласыз деген ойдобуз. Келиңиздер, биздин катарыбызга кошулгандар дагы бир рет экран түбүндө номерлерибиз турат. Ушул номерге WhatsApp'тан билдирүү калтырыңыздар. Биз болсо анда бир аз номерге кезек берели. Кайсы чыгарманы даярдап келдиңиздер, кайсыны биздин көрөрмандарга аткарып бересиздер, ушул тууралуу айтып берсеңиздер. Эмесе биз Ыбырай Туманов атабыздын Табышкан арман күү деген чыгармасын берели.
Баракелде. Сонун жакшы. Ошол негизинен комуздун ошол үйрөнүү стилдерин бир аз биздин көрөрмандарга көрсөтүп кетсеңиз болобу? Колго кармап туруп эле. Биз комузду ар кандай ыкмалар болот го ойноо. Үйрөткөндө эле биринчи сабакта эле бир ошо комузда кантип отуруш керек ушундан баштайбыз да. Эми столдун четине отурабыз деп, анан мына оң колдун кандай ойнош керек, сол кол кандай ойнош керек, ошонун баарын баштайбыз. Мисалы мына оң колду баштаганда биз мына сөймө менен ылдый, баш бармактын өйдө кылып ойнойбуз. Ал эми сол жагыбыз болсо баягы эки колубуз тең алма кармагандай болуп, сол жагыбыз колдорубуздун учу менен, манжаларыбыздын учу менен басып бирден ойной беребиз. Ал эгерде мындай кол ойнотуу ыкмаларың болсо, эми мына оң кол айрыкча оң кол ойнойбуз. Мисалы үчүн бир күйдүн бир жерин көрсөтүп берейин. Ар кандай ыкмалар менен ойносо болот да. Мына желкеге коюп ар кандай күйлөр болот. Желкеге койгон ыкмалары бар. Мына сол жака, ийинге, жерге, кээде айлантырып ойнойбуз, туруп, отуруп, ушундай ыкмалар өтө көп. Ал эми азыр да биз ойногондо да ошол ыкмаларды да көрсөтүп беребиз. Болот Мына ушундай ардактуу көрөрмандар, сөзсүз түрдө ушул сиздин комузга канчалык жакындыгыңыз болсо, албетте биздин эфирден алыстабай туруңуздар дейм. Биз болсо улантып эле ушул эртең буюрса 9 сентябрда комуз күнү болуп атат. Сиздер ушул Баткен райондук балдар музыкалык мектеби эмне даярдыкта болуп атасыздар, эмне иш-чара өткөрөсүздөр ушул тууралуу? Негизи эле ошо биздин 19-жылдан бери эле ошо 9 сентябрда комуз күнү белгилеп келе жатабыз. Биз бир эле күн 9 сентябрда эле бир күндө күн белгилебестен биз күнүн эле белгилеп, күндө эле комуз ойнойбуз десек жаңылышпайм да. Себеби биз мектепке киргенден эле ошол комуз күйлөрүн үйрөтөбүз, комуз күйлөрү жаңып турат. Биз үчүн негизи күндө эле майрам. Бирок мына 9 сентябрь өзгөчө бир комуз күнү деп атайы белгиленген. Биз дагы буюрса 9 сентябрда Аппаз Зайнапов атындагы музыкалык драма театрында 9 сентябрь күнү саат 11-де Сайра комуз деген аталыштагы иштер өткөрүп атабыз. Келип ошо комуз күйлөрүнөн угуп кетсеңиздер болот. Бул иш-чарада ошо залкар биздин белгилүү комузчуларыбыздын күйлөрү жаңырат. Биздин мектептеги ошо жаш талант комузчулар жана биздин эң таланттуу ошо комуздан сабак берип жүргөн эжеке агайларыбыз ошол концертте күйлөрдөн аткарып, ошо элибизге жагымдуу маанай тартуулап, элибизге ошо руханий байлык тартуулайлы деген ойдо турабыз. Окуучулар да катышат, Окуучулар да катышат ошо. Окуучулар ансамбль түрүндө ойношот, чекече түрүндө ойношот. Окуучулар ушундай кызыгып, эртең концерт десек, баары ата-энелерден бери кызыгып, ошо күтүп аткан учурубуз. Демек, башталышын канчада дедиңиз? Саат 11-де. 11-де. Эртең буюрса 9 сентябрда саат 11-де баардыгыңыздарды Аппаз Зайнапов атындагы музыкалык драма театрында күтөбүз. Анда келип, ошол жерден ошол Баткен райондук балдар музыкалык мектебинин ошол чармачыл тобунун комуз күнүнө карата концерттик программасына сөзсүз түрдө көп болуп кетсеңиздер болот. Албетте ал жактан сиз өзүңүздүн дагы балаңыздын ошол комузга болгон кызыгуусун, үйрөнгөнүн дагы ошол жерден байкап көрсөңүздөр болот экен. Эми жыл сайын өзү жетпес, бизге күн сайын эле майрам деген сыяктуу эле. Бул жылы кандай бир өзгөчөлүктөр менен болуп атат? Сценарий кандай болуп атат деген? Өзгөчөлүгү да ошо башында комуз жөнүндө ролик коебуз. Анан анда ошо окуучулардын, мугалимдерибиздин жетишкен жактарын көрсөтөбүз, ошо сабак өтүп аткан учурларын көрсөтөбүз. Ошо көркөм окуулар болот. Ошо жылдан жылга эле ошо ар кандай өзгөртүүлөрдү киргизип атабыз. Негизи ошо концерт өтө кызыктуу болот деп ойлойм. Негизи эле ошо балдар катышкан концерттер өтө мен үчүн жагымдуу да. Себеби кичинекей балдар чыгып алып ошо күйлөрдөн, чоң күйлөрдө ойноп турса, биз сыйынтанып да кетебиз. Биз дагы ошо комузубуздун, ата бабабыз болгон мурасыбыздын чукур эмес экен деп ойлоп өзүбүз сүйүнүп калабыз. Жаш курак эң кичинеси канча жашта болот ошондой жаш курактар? Азыр эң жашы 8-7 жаштагылар да ойношот да. Демек, 1-2 класстын балдары десек болот экен. 1-2 класстын окуучулары ойношот. Жакшы, мынакей ардактуу көрөрмандар, биздин WhatsApp номер иштеп атат. Ушул номерге албетте билдирүү калтырсаңыздар болот.
эгерде жаңы кошулуп калгандар болсо, биздин социалдык баракчабызда дал ушул эфирибиздин толук чыгарылышы жүктөлөт, ал жактан көрүп алсаңыз да болот. Кезекти дагы бир чыгармага берели. Мен убакыт деле карап атам, анткени убакыт тез эле өтүп кетип атат. Ошого сиздерге атайын даярдап келген чыгармаңыздарга кезек берели. Немесе Атай Огонбаевдин Саадак акты деген чыгармасын ошо жекелер менен ойноп берет. Баракелде, азаматсыздар, бар болуңуздар. Негизи азыр ушул чет элдик ырларды комузга салып эле ордоп калппайбы, мисалы түшүрүп. Деги эле ушул комузга кайсы жанрдагы музыкаларындай дал келет? Эми азыркы учурда ошо жаңы айткандай эле жаштардын көз карашы барган сайын заман өзгөрүп, комуздун күйлөрү дагы мындай эстрадалык стилге салып ойноп атышат да. Бул дагы болсо ошо замандын талабы деп ойлойм да. Негизи жаштар көбүнчө ошондой стилге дагы кызыгып ойноп атышат. Ага дагы биздин көз карашыбыз жакшы. Анан кээ бир окуучулар, мугалимдер бар, ошо мурдакы стиль боюнча деле ойногондор бар да. Негизи эми экөөнүн тең бир алып жүргөн да жакшы деп ойлойм. Ага биз өтө жаштардын ушинтип ойноп атканына деле өтө кубанычтабыз. Бул заман талабы да. Негизи сиздердин ушул музыкалык мектебиңиздерде канча окуучу бар, канча мугалим бар? Негизи бизде 120 окуучу бар, ага 15 мугалим сабак беребиз. Негизинен жана айткандай эле бизде өтө таланттуу мугалимдер көп. Негизи бир окуучуга үйрөтүш үчүн негизи уста мугалим күчтүү болуш керек да. Күчтүү болуп, ошонун методдорун, комузду кантип үйрөнүш керек, ошонун методун жакшы билген мугалимдер окуучуларга эрте эле үйрөтүп, өтө алардын окуучулары да мыкты чыгат. Мугалим күчтүү болсо негизи ошо бардык нерсе ошо мугалимден зависит этет да. Ооба, көз каранды деңиз. Сиздер билебиз, баягы Баткендеги ушул Сүрөт көркөм академиясы менен чогуу турасыздар да. Анан ушул 120 балага сиздердин окуу бөлмөңүздөр, корпусуңуздар баягындай тардык кылбайбы? Тардык кылат. Өзү негизи бизде мектепте 2 филиалыбыз бар да. Кара Булак айылында, анан Базар Баш айылында. Базар Баш айылында дагы биз ошо мектеп менен сүйлөшүп бир классты алып бергенбиз. Ал жакта шарты жакшы, азыр жаңы мектеп курулбадыбы? Ал жактагы өзү окуучуларга талапка туура эле келет. Ал эми
Кара Булак айылыбыздагы филиалыбыздагы жакын эле капитальный ремонттон өттү, 5 бөлмөлүү. Ал жакта дагы шартыбыз жакшы. Ал жакта дагы 4 мугалимибиз эмгектенип атат. Ал эми бизде болсо, биздин мектепте Сүрөт академиясы менен чогуу турабыз. Биз дагы ушундай жаңы заманбап мектепке муктажбыз да. Негизи биздин өзүбүздүн жеке имаратыбыз жок. Жакында эле биздин зам министрибиз келип, ушу жайынан өзүбүздүн ушу окуп аткан мектепти көрүп кетти. Буюрса эми жакшы үмүттөнүп тура эле бизге дагы жаңы здание куруп беребиз деп ошентип обещать этип кетишти. Эми жакшы ой тилектер менен турсак, буюрса бизде да жакында ошо типтүү заманбап жакшы мектепке окуйбуз деген ниетибиз бар. Анан ошол өзүңүздөрдүн ушу мектептин жетишкендиги тууралуу айтып бериңиз, эми бир жолу кандай жетишкендиктер болду? Мектепте биз негизи эле өтө жетишкендиктер көп болот да. Өзүбүздүн жылдын башында өзүгө план түзөбүз, жылдын аягына чейин мындай иштерди аткарабыз деп. Өз мектептин ичинде өз ара конкурстарды өткөрөбүз, ар кандай тематикадагы иш-чараларды өткөрөбүз. Андан сырткары биздин негизги эле мектептин мугалимдердин жыйынтыгы ошол конкурстардан билинет да. Мугалим жетишкендиги ошол окуучуларынан билинет. Биз 24-25 окуу жылы биз үчүн өтө жемиштүү жыл болду десем жаңылышпайм. Себеби биз 4 конкурска катыштык бир жылдын ичинде. 2 эл аралык, 2 республикалык кароо сынакка катыштык. Республикалык кароо сынакта дагы биздин бир окуучубуз Маматов Айчүрөк 3-орунду алды. Андан сырткары дагы Жолдошов Айзат, Элиза, Декана Нурия деген кыздарыбыз, алар дагы мыкты катышкандыгы үчүн акчалай сыйлыктарды алышты, дипломдорду алышты. Негизи эле ал эми эл аралык конкурстарда бул биздин пианистка кыздарыбыз катышты. Алар дагы 1-2 орунду алышты. 2 окуучубуз Бишкекте болуп өткөн конкурста алар акта дагы 2 орунду алды. Өтө жакшы жетишкендикке жетиштик. Эми буюрса мына 27 сентябрда дагы бир республикалык кароо сынакка даярданып атабыз. Буюрса ошол жака дагы барабыз деген жакшы оюбуз бар. Баягы окуучулардын ийгилиги бул мугалимдин жемиши дейт го. Сарындай Бурмай же Нуркан же сиздер ушундай ийгиликтер жаратса кандай мындай сезимдер болот окуучуларыңыздар ушундай республикалык жеңиштерди алып келатат экен. Сиздерде ошол убакта кандай сезимдер болот? Ошол сезимдер боюнча айтып бериңиздерчи. Мен билем, ошол азыркы ошол жеңишке ийгиликке жеткен окуучулар сиздердин окуучуларыңыздар деп да. Ошо мен Маматова Айчүрөк окуучум 3-местени алдым. Анан мугалимиме дагы акчалай сыйлык берип, мындай кызыктырды. Чынында аябай сүйүнүчтүү болду мага дагы. Быйылкы жылы бир окуучум ошо Ниязалы окуу жайына өттү, студент болду. Ошондо чынында кубандыңыз. Кубандым. Жакшы. Анан ошол сиздер айткандай эле ошол сиздердин мектеп бүткөндөрү дагы ошол туура эле сиздер баягы жогорку окуу жайлар менен мындай кандайдыр бир келишимдерби же болбосо ортодо мындай биздин окуучулар деген сыяктуу баягы жеңилдиктер болобу окуучуларыңыздарга? Бизде негизи эле мектептен кийин көбүнчө мына училищаларга барышат да. Уштогу Ниязалы атындагы музыка окуу жайга жана Бишкектеги Күреңкеев атындагы музыка окуу жайга, анан Бибисара Бейшеналиева университетине барышат. Алар бизде дайым байланышта болуп турабыз. Быйыл канча окуучу бүттү, кайсы келет, ким келет деп көбүнчө өздөрү келип дагы тасса жасап, ошо өздөрү дагы өнөөлөрүн көрсөтүп кетишет. Бизден дагы окугандар көп. Жана эжеке айткандай эле быйыл 2 окуучубуз Ниязалы окууга тапшырды. Анан сырткары да азыр окуп атышат, Бишкекте окуп атышат. Анан алды бүтүп келип биз менен чогуу иштеп атышат. Анан эми азыр жаштар көбүнчө айылга келгиси келбей ошо биздин көп окуучулар шаарда эле калып ушакта өнөрүнүн билимин улап ушул жакта иштеп жатышат да. Азыр айттыңыз 120 окуучу бар, анын 60 коомузда болсо 60 башка аспаптарда экен да? Башка бизде кайсы аспаптар бар? Аккордеон аспабы бар, фортепиано аспабы бар. Ошого дагы өтө кызыккандар көп. Бизде эми окуучу саналуу чектелүү да, 120 аша кала албайбыз. Бизден ошоктон бекитип берет. Ошо калуучулар өтө көп. Кээде капа болуп кеткендер да болот. Мен киришим керек эле быйыл деп айрыкча мына колубузга ата энелери келип бир нерсе кылып ал деп бизде эме кылышат да, биз бирок чектелүү, бирок
ошондой болсо дагы биз ошолорду капа кылбай алып үйрөтүп атабыз. Жакшы. Анда келиңиздер, дагы бир жагымдуу чыгарма сиздерден күтөлүм. Биздин жалпы көрөрмандарга азыр кээ бир уйкучуларыбыз бар болсо ойготолучу бир. Анда эмесе азыр бизге артык Омуркан эжекебиз ойноп берсең. Кайсыл чыгарманы ойноп бересиз? Биздин ушул көрөрмандарды уйкунан тургуза турган болобучу бир. Чуулак чыгармасын. Кайсыл күйүнү чертесиз? Кыз кербес. Баракелди, азаматсыз бар болуңуз делим. Анда соңку суроолор болсун, Саадат эже ушул алдыдагы пландар боюнча бөлүшө кетсеңиз, ушул мектептин иш-чарасы, мындай пландары, алда кандай максаттар бар? Биздин максаттар өтө көп. Ошо биздин эле бир максатыбыз ошо комуз өнөрүн, комузду элге, мына жаш муундарга жайылтуу да негизги максатыбыз. Канчалык өзүбүздүн аспабыбызды сүйсөк, комуздан башка да аспаптарыбыз көп да, кыяк, кыл кыяк деген бар, чоор, чопо чоор, ооз комуз, жыга чооз комуз, ушулардын баарын элге жайылсак,
Биз ошого өтө кубанычтабыз. Анан эми пландарыбыз ошо жылдын башында эле ошо мектепте 1 жылдык план түзөбүз. Кандай иш-чараларды өткөрөбүз, кайсы аспап боюнча. Негизинен азыр бизде көбүнчө ошо басым элдик аспаптарга бастык десек жаңылышпайм да. Себеби ошону өркүндөтөлү деп ошондой алдыбызга максат коюп, ошо жайылтайлы деген ойдо ар кандай иш-чараларды өткөрөбүз. Мына быйыл окуу жылы башталды. Сиздерде окуу жылга кабыл алынгандар кайсы убакта кабыл алыш керек, канча жаштан? Негизи биз ошо жылдын аягында май-июндарда кабыл алабыз да. Кабыл алып 1-чи класска ошолорду даярдайбыз. Анан кээде сентябрда келип калат, кээде 15-ине чейин деле мен унутпай калыпмын, билбей калыпмын деген ата-энелер келип калышат да. Анан биз тандап көрөбүз, ошолордун мыктысын алышка аракет кылабыз да. Кээ бир ата-энелер каалап келсе, кээде окуучулар кызыкпай калышы мүмкүн да. Анан кээде окуучулар өтө кызыгып келсе, ата-энелери музыканы эмне кыласың, андан көрө башка тил үйрөн же башка ийгиликтерге катыштырып койгон учурлар да болот да. Ошондуктан жана айткандай эле негизи ошол окуучунун желание эмеси болуш керек да, каалоосу болуш керек да. Чоң рахмат сиздерге. Убактыбыз дагы сапарын калып баратат. Анда эфирдин соңунда кыскача эркин микрофон берейин. Жалпы ушул эртеңки боло турган ушул комуз күнүнө карата иш-чараңыздарга негизи акысыз кирүү. Ушул чакырык кылып кетсеңиз да болот. Негизинен жана айткандай эле эртең 9 сентябрь күнү Апажанов атындагы музыкалык драма театрда саат 11-де Сайра комуз деген аталыштагы биздин иш-чара өтүп атат. Концерт программа менен ошо элге чыгайлы отурабыз. Мына силерди чакырдык, телевидение барат. Ошого баарыңыздарды чакырам, келип ошо жаш муундагы жаш жеткинчектердин өнөрлөрүнө көрүп кетиңиздер. Эжекелер, мыкты комузчулар ойношот. Деги эле биздин мектепке алып келем, комуз үйрөтөм, жана башка музыка үйрөтөм деген ата-энелерге, каалоочуларга биздин эшигибиз ачык. Кайсы убакта суда келип үйрөнсөңүздөр болот. Негизи эле мен дагы бир кошумчалап кетейин. Музыка менен алектенген балдар негизи өтө акылдуу, билимдүү, жүрөгү таза, бир ыймандуу болуп чоңоюшат экен. Мен ушу 35 жылдан бери ушу балдарга комуз өнөрүн үйрөтүп келе жатам. Мен өзүм тажрыйбамдан жана байкап калдым. Ал эми башка мамлекеттерде негизи эле балдарын биринчи чоңойгондо ошо музыкалык мектепке беришет экен да. Алар ошо таланттуу, анан ошо билимдүү, өнөрлүү болуп өссүн деп. Маданиятка көбүнчө басым салынган да. Чоң рахмат сиздерге да ушундай алтындай убактыңыздарды бөлүп, ошо биздин көрөрмандарга өзүңүздөрдүн жаңылыгыңыздар менен бөлүшүп, деги эле ушул эртеңки 9 сентябрь комуз күнү менен жалпы мекендештерибизди куттуктап, ушул иш-чарага чакырып кеткениңиздер үчүн сиздерге да ишиңиздерге ийгилик болсун. Ден соолук болуңуздар. Буюрса биздин ушул таңкы баткен көрсөтүүсү ушул өнөрлүү, чыгармачыл инсандар үчүн эшигибиз ар дайым ачык. Эгерде сиздердин колуңуздардан ушундай тарбия алып, ушул өз алдынча үйрөнүп алган мыкты комузчу же болбосо кайсы бир аспаптарда кол ойноткон окуучуларыңыздар болсо, жөнөтсөңүздөр, биз албетте ушул эфирлерге чакырып, дегенде чыгарып, жалпы талантын элге көрсөткөнгө даярбыз. Рахмат анда келип бергениңиздер үчүн. Ардактуу көрөрмандар, ушуну менен убактыбыз дагы соңуна келип жетти. Бүгүнкү таңкы баткен көрсөтүүсү сапарын каратат. Эгерде көрбөй калган биздин көрөрмандарыбыз бар болсо, анда бул чыгарылышты сөзсүз түрдө биздин УТРК Баткен YouTube каналынан көрүп калсаңыз болот. Андан сырткары биздин кыскача форматы Facebook, Instagram баракчаларына жүктөлөт. Ал жактан дагы баш багып көрүп койсоңуздар болот. Эфирде алып барган аты жөнүм Расул Акматов болду. Мен сиздер менен коштошом. Коштошуунун артында жолугушуу күндөр бар дейт. Ал эми Баткен телеканалы болсо мындан аркы өз ишин улантат. Оператор Бексултан Карабаев болду жана ошондой эле режиссерубуз Нургүл Мырзахматова болду. Көрүшкөнчө.